Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз ветеринар Нуралбайкеге келдик. Азыр ызгардуу кыш келатат. Мына ошол кышка кандай алдын ала чараларды көрүш керек? Малдар оорубаш үчүн жана аларды кантип семириш керек? Мына ошол тууралуу кененирээк сөз кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум, Нуралбайке. Азыр кышка көп малдар ооруйт эмеспи, баягы кышындачы? Анан ошолор оорубаш үчүн азыр кандай чараларды көрсөк болот? Биринчиден, мал оорубаш үчүн кышында сөзсүз түрдө малдар ооруйт. Көп суукта көп иммунитеттер слабый болот. Анан көпчүлүк учурда ар кандай яшур, шарп, ушундай оорулар менен болбосо өпкөсүнө суук тийип жөтөлөт. Жаш торпоктор, ошондой эле чоң уйлар, жылкылар, койлор баарын деле кездешет. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Сарайлар жылуулаш керек биринчи очередде. Дезинфекцияланган сарайларга киргизиш керек. Андан кийин ошол айтканыбыздай бир жолу антибиотик сайылса баарына аябай жакшы болот. Любой антибиотиктин түрү бир жолу сайылып коюлса, бул ар кандай шамалдагандан баарын алдын алат. Кандай антибиотиктер? Окситроцклин, энерафлон, тиацклин, тиланик, бар антибиотик широкого спектра, бар общий эмне оору болсо баарына кошо жардам берип кетет. Андан кийин биринчи очередде сөз альбин вермегин бериш керек. Бул өзү 6 ай, 1 жылда 2 жолу бериш керек. Бул сөзсүз түрдө профилактика катары. Как тоютта же багууда же ат корумдагы уйлар болсо, алар 3 ай сайын берип турган туура болот. 3 айда 1 жолу берип турган туура болот. Ошондой эле дагы эмне кылыш керек? Буларга сөзсүз түрдө витамин сайып турса, малдын организминдеги иммунитет ар дайым бийик турат дагы, мындай ооруларды көп учурда тоготпойт малдар. Ошол эң жакшы витаминдер бул мультивит гло, анан ветазал деген витаминдерди колдонсо, булар иммунитет ар дайым бийик болот, аппетити жакшы болот. Жеген тоюту дагы организмге сиңиримдүү болот. Кышында малдарга тоют берүүдө дагы кандай өзгөчөлүктөрдү колдонсо болот? Аларды баягы жакшы кармоо үчүн, этин сактоо үчүнчү? Этин сактоо үчүн кандай өзгөрүүлөрдү колдонсо болот? Булар эми жемди, мисалы жүгөрүнү булар талкалабай, мындай дробленый жем болбой, ошол эле жүгөрүнү сууга кайнатып берсе, ал дагы малдын өзгөрүүсүнө, анан бат семиришине жакшы жардам берет. Жөн эле ошол жүгөрүнү тегиременге мындай талкалабай эле кайнатып эле берсе, ошол да чоң жардам берет. Эми малды көбүнчө жем кармайт да. Жем, ал чөп, суу бул адаттагы эле нерселер. Анан ошондой эле арпанын немеси. Главное ошол жүгөрүнүн мисалы тарткызбай эле койлорго ошону кайнатып берсе, бул аябай тоюмдуу болот дагы, бат семирткенге жакшы жардам берет. Бир өзгөчөлүктөрдүн бири ошону колдонсо жакшы болот. Ошол жакшы жардам берет. Малдарды семиртүүдө кышында койлорду, жылкыларды, уйларды, буларды өзгөчөлүктөр эмнелерди колдонушубуз керек? Жаналарды кандай багышыбыз керек? Айырмачылыгы болобу? Мисалы жылкыны семиртебиз десек, же болбосо койду же уйду, торпокту семиртүүдө. Бул сөзсүз түрдө өзгөчөлүктөр болот. Кандай дегенде, мисалы кочкор багуу ушундай бизнесте, мисалы кочкор негизи 6 айга чейин, 5 айга чейин кармалат. Анан кийин булар кочкорлор сразу эле эттенбей, булар биринчи куйрук топтойт. Куйрукка 3 ай убакыты бул куйрук топтомого кетет. Андан кийин дальше эттенип баштайт. Булар көпкө чейин кармалат. Ошондой эле ургачы малдар булар бат семирет дагы, бат сатууга жарайт да. Ошондой эле букалар бул көпкө чейин кармалат, 6 айга чейин. Жылкылар деле бат 2 ай максималий бир 90 күндө. Андан да батыраак жыйынтыкка жетишип, семиртүүгө жетсе болот. Анын деле жолдору бар. Кой багуу боюнча айта кетсек, койду кандай кылып багыш керек? Койду биринчи местасын бул туура салыш керек. Местасы бул жерден бийикте астынан аба кирип, шамал айланып турса жакшы болот. Астынан деле шамал кирип, какой-то бир 60 см бийикте кармаса, ошондой эле местасы тыгыз болсо, анан тоютту бергенде бул баштаганда эле максималий көп жем менен баштабаш керек. Организмди аз аздан үйрөтүп, булар жем жеп баштаганда эле биринчи көп өлчөмдө жейт дагы организм бул сиңире албай калат. Булар 4 камералуу. Ошол эле 9 кат жумурда булар айланып турат дагы. Ашказандагы чыккан эрткич зат бул ошол жерде майланып туруп калат дагы. Кийинки күндөр салсаңар бир аз жейт, анан чөп жеп, ушинтип жемге көңүлү жок болуп калат. Ошондо эмне кылыш керек? Сөзсүз витаминдерди колдонуш керек. Эч витаминсиз эле семиртем деп эле бул туруп калган убакта витаминдердин жардамы чоң болот. Ошол эле ветазалды айта кетсек, бунун курамында айтып өткөндөй сианокобаламин, бул B12. Ошол бул тамак ашты сиңиргенге аябай жакшы жардам берет. Ошол туруп калган жерди бул полностью тазалап чыгат. Ошол состав, ошол курамы.
Анан кийин ветазалдын дагы бир жардамы бул курамында бутафосфан бар. Бутафосфан бул фосфорду көп өлчөмдө бөлүп чыгарат дагы, бул сөөгүк системасына, сөөгүктү бекемдейт. Козуларыңызга сайсаңыз рахит, мындай бул сөөгүктөр кыйшайып же башка орган сөөгүнө керектүү полностью кальций менен фосфорду камсыздайт. Бир эле семирүүдө эмес, бир массада эмес, бул ошол жаш малдарды өстүрүүгө да жакшы жардам берет ветазал. Дальше ошентип кетесиздер дагы. Анан кийин тоют маселесинде кандай? Организмде бул сиңириш үчүн кечинде бул саман салып туруш керек. Саман составында элемент бар, ал ошол тамак ашты жакшы организмге сиңирет, бат сиңиртүүгө жардам берет. Сөзсүз түрдө кечки жактарда саман колдонуп турса болот. Ошол айырмачылык. Букаларга айта кетсек, букаларда бул негизи букаларды ошол жаңы откормга киргизгенде бир антибиотик сөзсүз. Энрафлон дегенди колдонсоңуздар, базардан кандай оору менен келет, может шарп болуп келет, шарптын козгогучтары менен келер, может никобактериоз аксап келер, ошонун баарына жардам берет. Бир жолу сайса бул антибиотик широкого спектрда организмде эмне оору болсо, мисалы сиди каналдарында, мочеполовой системада оору болсо, же ошол эле өпкөдө шамалдаш болсо, мурда калса, баарын тазалаганга бул бир жолу сайып койсоңуздар, бул еще сиздин базардан келгенден кийин сарайдагы малдарыңызга деле дальше жукпастыктын алдын алат да, өзүнчө кармап туруп. Анан кийин бул альбен ивермек сөзсүз түрдө бериш керек. Ошол биз башта айтып кеткенде альбен ивермектин деле бир жакшы манизем групп же клозагин групп дегендерди колдонсоңуздар, булар составында өтө күчтүү элементтер бар. Ивермек деле 2 мг болот дагы, анан празиквантел. Азыр организм бул алардыкы альбендазолго үйрөнүп калган. Иче берсең бул курттарда уже үйрөнүп калат дагы, адаптация болуп альбендалду булар альбендазолду тоготпой калат. Ошонун себебине бул составды аралаштырып, башкага алмаштырып, күчтүүрөөк состав менен бериш керек. Бул ошондой эле өпкөдөгү, ичегидеги аскаридоз, параскаридоз, дикталиоз, ошол өпкөдөгү курттарды полностью тазалаганга жардам берет. А бул клоза групп деген бул бордогу куртка аябай жакшы жардам берет. Бордогу фасиола деген курттарга. Фасиола деген бул бордо болуп дагы, жалбырак сымалдуу болот дагы, койлордун көбүнчө жактарын шиштет. Ошону тазалаганга жардам берет. Ошол бергенден кийин курт бул организмдеги почти бир 50% тойтты өзүнө сиңирүүчү бул курт да. Ошону таза арылдыңыздарбы, кетти, дальше мал өзүнөн өзү оңолушу да бат болот, жүн алмашуусу да бат болот. Анан букаларды көбүнчө кечке бул багуудагы букаларды неме кылып туруш керек, кашып туруш керек. Өзүнүн инструменттери болот дагы. Сөзсүз күнүнө бир мал кашыса, бул организмдеги бул зат алмашуу процесси да аябай жакшы жүрөт. Клеткалардын ачылып коет дагы, организмге абаны жакшы өткөрөт. Териден сөз кашыганын пайдасы жакшы. Бир эле тоютту витаминди сайдын болду эмес, бир кашып ушундай жардам берсе дагы аларга да жагат, еще зат алмашуу процесси да жакшырат, организмдеги кан айлануусуна дагы аябай жакшы жардам берет. Витаминдер бул бир эле тоютту сиңирүүгө эмес, организмдеги канды максималдуу түрдө айланышын камсыздап берет булар. Жылкыларга келе турган болсок, булар жылкы 3 айда 90 күн. Эгер жакшы караса 60 күндө да жетишсе болот. Бул жылкылардын бул организмдеги курттарына кетсек, бул сферомекскел ошол айткандай. Бул именно жылкынын организмине керектүү препарат болот да. Составында 0,4% ивермектин болот дагы. Буну ичиргениңиздерде курттун организмине сөз курттар чыгат, жылкынын организминдеги. Анан дальше витамин сөз буларга деле. Катазал, ветазал, бардык процессте бул тоютту организмге сиңиримдүү кылып өткөрүш керек. Ошолор жакшы жардам берет. Биздин адрес Московский району, Беловодский айылы. Беловодскийдин эле центринде Арас деген зданиянын биринчи этажында жайгашканбыз. Келип кандай суроолор болсо кайрылсаңыздар болот.